Доо арыз бергенде же сот ишин түзүүдө соттун автоматташтырылган маалымат тутумуна электрондук төлөм коду түзүлдү. Бул код бардык керектүү реквизиттерди камтыйт. Мамлекеттик алымдын суммасы, төлөмдүн максаты жана алуучунун жеке маалыматтары бар. Код жаранга электрондук түрдө же тиркемедеги билдирүү аркылуу берилет. Мамлекеттик алымды банктык терминалдар аркылуу жеке номерин терүү менен төлөсө болот. Төлөм аяктагандан кийин маалымат автоматтык түрдө сот системасына келгенде иш картасындагы статус акы төлөнүүчү болуп жаңыртылат. Соттун кеңсеси акча каражаттарын келип түшкөнүн ички каналдар боюнча текшерип, кароо стадиясына өткөрүп берет. Бул багытта жогорку сотто жыйын өтүп, аймактык сот аткаруучулар онлайн түрдө катышты. Жаран кандай учурда канча сумма төлөшү керектиги тууралуу жогорку соттун сот кейжи сайтында электрондук калькулятор менен эсептетип алса болот. Если до настоящего времени электрондук системаны ишке киргизүү жарандар үчүн да сот аткаруучуларга дагы жеңил болот. Ашыкча түйшүктүү убакытты талап кылбайт. Өлкөнүн бардык аймактарында төлөм электрондук негизде жүргүзүлөт.